казино маселесин депутаттар инициатор болуп киргизген экен. Мен колдоймун, туура эле болду. Бирок азыр баягы Ысык көлдө анан Баткенде эле болсун деген эки жерди көргөзгөн экен. Мен айтып атам, аппаратка сунуш киргизгиле, депутаттарга сунуш киргизип кошумча кылгыла деп атам. Бардык жакта эле берүүгө, Бишкекте дагы, анан областтардын центрларында деп. Мен азыр кошумча киргизгиле деп атам. Кыргыз жарандары казинонун эшигин босогосун аттабайт деп, мыйзамга киргизип жазып койгула деп. Бул чет өлкөлүктөр үчүн, туристтер үчүн гана ачыла турган казино болот. Эмне үчүн? Мына азыр экономиканы өзүңөр көрүп турасыңар. Эңшерилген экономика, итке минип калган экономика менен келип алып отурамын. Биз ар кандай жолдорду издеп, бюджетти толтурушубуз керек. Бюджетти толтурбасак биз зарплат бере албайбыз, пенсия пособияларды бере албай калабыз, сырткы карыздардан кутула албай калабыз. Ошон үчүн биз эч коркпой ачышыбыз керек. Ал жанагы эми Рамазан айында мыйзам өтүп атат, анан бул харам деген бул жөн эле сөз да. Мисалы мына арак сатып атпайсыңарбы? Көчөдө баары эле сатып атат да, жарандарыбыз. Биз андан налог алып атабыз. Бул арам эмеспи? Акциздерден налог алып атабыз. Чочколордун этин саткандардан налог алып атабыз. Бул да арам эмеспи? Эми казино аларга караганда эми казино адалыраак болуш керек. Эми мен баягы аалым эмесмин, молдо эмесмин. Бирок эми казинодон да алышыбыз керек. Бул жерде миллиард сомдор келет бюджетке. Мына 2015-тен бери 6 жыл өттү. 6 жылдан бери канча жүздөгөн миллиард сомдор түшпөй калды казына. Бүгүнкү эч бир саясатты өзгөрбөй кете бере турган болсок, эмдиги жылы токтогул суу сактагыч иштебей калат, токтойт. Анда Кыргызстан энергетикасыз калат, анда баягы тезек термей, чырак жакмай деген жашоого түшүп калабыз да. Биз ошон үчүн тарифтерди өзгөртүп, баарына өзгөрткөндө дагы баягы категорияларды карайлы деп атабыз, элдин жашоо шартын. Биз 30 жылдан бери баягы союз чачырагандан кийин биз капиталисттик өлкөгө айландык да, мындайча айтканда. Сөзсүз түрдө кедей болот, орто жашоосунда адамдар болот, байлар болот дегендей. Биз ошолорду да карап, баарына калыстык менен чечкиле деп атабыз. Сунуштар түштү, мен сунуштарды өткөндө айттым.